Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир тууганым. Кудай буйруп, мына насип этип, Рамазан 2018-ден 1-күнү 16 май Москвада саат 2-ден 28 өткөндө ооз жабылат. Алар азчылык үчүн мына кичине пайдалуу кеңештерди Рамазан боюнча туугандарга жеткирүү максатында ушул долбоорду баштадык. Интернет тармагын карап отуруп, бир жакшы бир орозо боюнча тестке көңүлүм түштү. Бул umma.ru сайтынан алынган тест. Тесттин автору Шамиль Аляутдинов, белгилүү имам. Ушул тесттен орусчасы «А ты готов к Рамадану» деген, сен орозого даярсыңбы, Рамазанга даярсыңбы деген тест. Ушул тесттен өтүү үчүн мындай сиздерге да кичине маалымат болсун деген маанеде ушул тесттен өтүп жоопторун көрсөтүп коюуну туура таптык. Мына биринчи эле суроо: когда начинается первый день поста? Акыркы күндөрү өтө талкууга алынып, кайсы күнү башталат, кайсы күнү орозо кармайбыз деген биздин группаларда, биздин тааныштарда, тууган уруктарда көп талаш тартыштары туудурду. Бирок ошентсе да Кыргызстан менен Москванын убактылары айырмаланып калгандыктан ушундай талаш тартыштар болду окшойт. Бирок Москвада буйруса 16 май 1 орозонун күнү болду. Жообу ошондой. Андан кийин таравih намаз мечитте кайсы күнү окулат? Биринчи таравih намаз кайсы числодо окулат? Албетте, эгерде 16 май орозо болсо, значит орозонун алдыңкы түнү болот. Демек 15 майда окулду, иншалла. Так, андан кийин үчүнчү суроо: какие канонические условия можно соблюдать постящему в светлое время суток? Күндүзгү учурда орозо кармаган адам кандай эрежелерди сакташ керек деген суроода. Эми бизде орозонун эмнени бузат, эмне орозону бузат, то есть деген суроого окшош суроо. Бул жерде кандай эрежелер сактабыз? Биринчи эле воздержание от еды, тамактан сактаныш керек. От питья, суудан сактаныш керек, суу ичкенден сактаныш керек. Воздержание от глотания слюней, желательно мындан да сактаныш керек. Түкүрүктү жутуп алуудан да сактаныш керек. Воздержание от прикосновения к супруге. Бул боюнча, мисалы, өзүнүн жолдошуна колу тийип же мындай колун кармаганга болобу. Бул негизи биздин мазхабта тыюу жок. Андан кийин воздержание от ванны. Ванна кыса болобу, болбойбу? Ванна кыса болот. Воздержание от чистки зубов севаком. Севакты колдонсо болот, конечно. Мындан эчтеке орозо бузулбайт деп айтылат. От интимных отношений бул обязательно мүмкүн эмес. Орозо учурунда жыныстык катнаш мүмкүн эмес. Воздержание от поцелуев. Өпкөндөн өпсө болобу, болбойбу? Өпсө болот. Эми бир жолу берилип өпкөн болбойт, бирок жеңил өпкөндөн ооз ачылбайт. Чтение намаза таравих в мечети. Буну аракет кылыш керек. Таравих намазына барып, именно мечитте окуганы. Андан кийинки суроо: принимается ли пост у человека, который не совершает намаз? Намаз окубаган адамдын орозосу кабыл болобу? Кабыл болот. Бирок намазды дагы тургузуш керек. Что такое сухар? Сухар деген саарлык деген эмне? Бул утренний прием пищи, саар, эртең мененки тамак жегенде сухар деп айтылат. Что такое ифтар? Ифтар деп бул уже озачар, вечерний прием пищи. Какой вид дополнительного намаза надо читать вместе с Рамазаном? Рамазан айында кошумча кайсы намаз окулат? Албетте, бул таравих намаз окулат. Башка айларда, башка маалдарда бул намаз окулбайт. Именно ушул Рамазан айында окулат. Нарушается ли пост, если днем по забывчивости?
күндүзү эстен чыгып калып суу ичип алса орозо бузулабы дейт. Бузулбайт. Эгерде билбей ичип алса бузулбайт, конечно, эстен чыгып калса. Кто освобожден от соблюдения поста? Ким орозодон бошотулган дейт. 7 жашка чейин балдар, албетте. Беременный, боюнда бар аялдар, больные болушу мүмкүн, оорулуу аялдар, путники болушу мүмкүн, бул сапарда жүргөн адамдар. Студент жок, психически больные, эс акылы жок адамдар дагы бошотулган. Пожилые люди, эгерде жашы өтө жогору болуп, мисалы орозодон кыйнала турган болсо, булар да бошотулган. Женщины во время менструации, булар албетте бошотулат. И после родов, туугандан кийинки, төрөгөндөн кийинки аялдар бошотулган. Андан кийинки какие ночи особенные в месяц Рамазан дейт. Рамазандын эң баалуу, эң ыйык түндөрү кайсылар болушу мүмкүн, кайсы түндөр болот? Бул албетте акыркы 10 күн, 10 түн, себеби 10 түндүн ичинде кадыр түн камтылган. Последние 10 ночей месяца. Андан кийинки 11-чи суроо: что должны выплачивать верующие по окончании поста? Рамазан орозону карма бүткөндөн кийин, айт намазына чейин, майрамдык намазга чейин мусулмандар кайсы эмнени төлөш керек деген, кайсы закат же кайсы садаканы төлөш керек деген суроодо бул негизинен орозого берилүүчү закат, бул фитр, закатул фитр. Андан кийинки 12-чи суроо: какой вид богослужения проходит в мечетях на следующий день после окончания Рамазан бүткөндөн кийинки намаз кайсы намаз? Бул албетте майрамдык айт намазы, праздничный намаз. Эми ушуну текшеребиз, жооптору кандай болду экен. Так, ваш результат 12 суроодон 12ге жооп бериппиз, 100% туура жооп бериппиз. Демек, буну Кудай буйруса, ушундай эрежелер сактасак, иншалла орозобуз жакшы болот. Жакындарыңыз менен, конечно, бөлүшүп коюңузду унутпаңыздар. Эгерде бул тестти өзүңүздөр бир катар таанышкыңыздар келсе, umma.ru деген сайттан көрсөңүздөр болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва таала ва баракатух.